Барыңыздарга ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, урматтуу менин мекендештерим, кыргыз мекендештер жана ошондой эле өзбек бир туугандар, тажик туугандар, ушул бүт бардыгы бул видеону көрүшсүн, бардыгы угушсун туугандар. Бул видеодо аягына чейин көрө тургандарга эмне боюнча тема бүгүн Золотой корона боюнча туугандар. Золотой коронадан акча алгандар Россия территориясынан чыкпайт, 100% туугандар. Эми мен силерге акырындан маалымат айтайын туугандар, аягына чейин көрүңүздөр. Бул видеону туугандар сөзсүз түрдө бир-бирден видеого лайктан басыңыздар дагы туугандар. Өзүңүздөрдүн оюңуздарды комментарийге жазып кетсеңиздер болот. Өзүңүздөрдүн башыңыздардан өткөн окуяны жазып кетсеңиздер болот туугандар. Акыркы учурда туугандар өзүңөр көрүп атасыңар. Маалымат тармактарында Кыргызстан диаспорасынан чыкты, ал жак бул жактан көрдүңөр. Көрө электер болгон болсо, уга электер болгон болсо туугандар, мен дагы өзүмдүн билген маалыматымды силерге жеткирип коеюн. Ушуну туура көрдүм. Мен каалабаймын эч бир кыргыз мекендешибиз аэропортко барып үйүнө кетемин деген үмүт менен барып аэропортто кайра кайтып келишин мен каалабайм туугандар. Ошон үчүн аягына чейин видеону көрүңүздөр, конкой угуңуздар туугандар. Эсиңерде болсо 2020 карантинде Золотой коронадан ар бир СНГ жаранына микрозайм деп коет. Ошол жактан 10 миңден, 15 миңден, көп алгандары 100 миңден алышкан жана ошондой эле телефондорду алышкан, ал жактан Samsung, iPhone, ушуга окшогон нерселерди, буюмдарды алышкан туугандар. Алганда эми ошол акчасы жетишпегендигинен алган биздин туугандар. Азыркы учурда ошол юристтер менен биз сүйлөшүп атабыз. Кээ бир адамдарды аттарына мошенниктер алып коюшкан, же болбосо жанагы төлөй албай калган учурлар болгон туугандар. Эч ким мындай бир анан дагы моюнга алыш керек. Көпчүлүк мекендештер жанагы алып төлөбөй койсо болот экен деп төлөбөй койгон адамдар дагы жок эмес арабызда. Бүт нерсени моюнга алыш керек туугандар. Азыркы учурда биз юристтер менен сүйлөшүп атабыз. Ушул жолдон кантип чыгыш керек? Биздин мекендештер өлкөсүнө кантип безопасно барыш керек туугандар. Анан көпчүлүгү жазышы мүмкүн, жок биз алганбыз, анан чыгып келип атабыз депчи. Ал адамдарга мындай ответ туугандар. Силерге очередь жете эле экен. Азыр уже жумушу сотко өттү. Көптөгөн мигранттарга уже Золотой корона тараптан туугандар уже сотко өтүп, көпчүлүгү уже аэропорттон өтө албайт. Көпчүлүгү. Сураныч туугандар, бул видеону таратып коюңуздар, бардыгы көрүшсүн, бардыгы билишсин. Анан билет алып 35 миңге, 40 миңге, 50 миңге билет алып алып, туда обратно алып алып, анан аэропорттон кайтып келгенде анан кийин ошондо угуп калыптырмын дейсиңер туугандар. Ушул нерсеге көңүл буруп угуп койгула, бардык биздин мекендештер көрсүн. Көпчүлүгүн алдап койгон деле учурлар болгон. Туугандар, буюрса бул жумуштун аягына чейин чыгабыз, аракет кылабыз туугандар. Колдон келген, билген нерселерди силерге жеткирип турабыз. Сиздер болсо видеого туугандар лайктардан басып, комментарийден туугандар өзүңүздөрдүн башыңыздардан өткөн нерселерди жазып турсаңыздар болот. Анан туугандар, кече күнү бир мекендешибиз менен байланышканбыз. Ал мекендешибиз кандай болгон? Как обычно эле билет алган, Кыргызстанга кирди чыкты, эми регистрациясы түгөп калган, кирди чыктыга чыгамын деп аэропорт Домодедовдон жолго чыккан Бишкекке барып кайра келе турган болгон, туда обратно билет алган. Анан таможенный эмеден контролдон өткөрбөй койгон. Муну кечке эме кылган, проверка кылган. Анан в итоге бул биздин жараныбыздын карыздары болгон. Карызы именно ушул Золотой коронадан болгон туугандар. Ал алган акчасы 15 миң болгон экен, пеньялары менен 37 миң болгон экен. 37 миңди ошол жерде төлөп чыгып кетейин десе, ага акчасы деле болгон экен. Аны төлөйүн десе ал жерден төлөтпөйт экен. 3 айдан 6 айга чейин сот болот экен туугандар. Ар бириңиздер бул нерсени көрүңүздөр, угуңуздар дагы. Бул жакка биз контакттарды калтырабыз, Золотой коронанын горячий линиялары бар туугандар. Эгерде ошол учурда төлөгөнгө мүмкүнчүлүгүңүз жок болгон болсо, жана ошондой эле же кантип төлөгөндү билбесеңиз, же сиздин атыңыздан бирөө алган болсо, бүт нерселерди тактап туугандар, сиздер айтсаңыздар болот. Бул жака горячий линия калтырабыз туугандар. Эгер азыркы учурда дагы төлөгөнгө или обжалование обратно жазганга мүмкүнчүлүгүңүздөр болгон болсо туугандар, юристтер керек болгон болсо номер калтырабыз. Сөзсүз түрдө байланышып туугандар, өзүңүздөрдүн маалыматыңыздарды тактап билип алыңыздар. Анан кыргыздарда бул жакта посольство бар туугандар, посольствого да кайрылсаңыздар болот, ушундай депчи. Көптөгөн балким мындай кылышыбыз мүмкүн туугандар. Көп ушундай бир жабыр тарткан, ушул микрозаймдан көпчүлүгүн алдап коюшкан туугандар, эсиңерде болсо. Көпчүлүгү өзү алган эмес, паспорттарынын сүрөттөрү болгон, ушинтип алардын атына алып коюшкан. Балким чогулуп туруп бир
эме кылабыз, кайра обратно обжалование жазабыз или кандай кылабыз көрөбүз туугандар. Биз дагы азыр бир варианттарын карап атабыз, чтобы биздин кыргыз мекендештер ошол бир страдать этип калышын каалабай атабыз туугандар. Биз колдон келген нерселерди азыр сураштырып туугандар, юристтер менен сүйлөшүп атабыз. Буюрса чечимин чыгарабыз. Биз бул жака азыр Золотой Коронанын горячий номерин калтырабыз. Ошол жака чалып өзүңөр боюнча туугандар маалымат алып алсаңар болот. Сөз түрдө чалгыла туугандар, сөз түрдө байланышкыла. Эгер ошол учурда төлөй алганга балким силердин эмеңер болгон эмес, мүмкүнчүлүгүңөр болгон эмес. Балким дагы ошого нерселер. Анан көпчүлүгүбүз баягы достор айткан, тааныштар айткан төлөбөй койсо болот экен деп анан төлөбөй койгондор деле бар да. Бүт нерсени азыр деле төлөгөнгө эмеңиз болбосо, мындай шартыңыз болбосо, чалып мен ушундай адаммын, ушундай акча алган болчумун, дайчы отсрочка деп ушундай отсрочка алсаңар болот ал жактанчы. Эми алар поддерживать этет, аларга делечи, алар ал нерсени поддерживать этет. Айтасыңар, мен азыр мүмкүнчүлүгүм жок, качан болгону төлөп баштайм, ушундай депчи түшүндүрүп айтсаңар болот туугандар. Эгер силер Кыргызстанга чыгып келишиңер керек болгон болсо, ушундай карызыңар болгонсо заранее чалып, ушундай байланышка чыгып, мен ушундай адаммын, билбегендер болсо туугандар ошол горячий линиясына чалып, балким менин атыман алган, балким да бир нерсе деп маалымат топтоп алып, анан кийин билет алып, анан кийин чыгыңыздар туугандар. Ошол ушундай акыркы учурда ушундай жаңылыктар болуп атат. Аягына чейин көргөн болсоңуздар туугандар, видеого лайк басканды унутпайбыз, жана ошондой эле видеону WhatsApp группаларга жибергенди унутпайбыз туугандар. Бардыгыңыздарга, үй бүлөңүздарга тынчтык каалайбыз, аманчылыкта жолугалы туугандар, бардыгыңыздарды бир гана туугандар сыйлайбыз, урматтайбыз, колдон келген кызматыбызды силерге кылабыз туугандар. Лайктан басып коюңуздар, видеону бөлүшүп коюңуздар. Сөзсүз түрдө бардык кыргыз мекендештер жана ошондой эле өзбек мекендештер, тажик мекендештер көрсүн. Анткени мекендештер дейм да, туугандар, ошол адамдар көрүшсүн. Анткени бул бардыгына ким СНГ болгон болсо бардыгына тиешелүү. Сак саламатта туруңуздар. Кийинки видеолордон жолугушканча.